анда ал баласы жок экенин көрүп өлүп калат. Кулдарың, сенин кулуң биздин атабыздын ак баскан башына кайгы кошуп өлгөндөр жаткан жайга салат. Анын үстүнө мен кулуң бала үчүн жооп берүү милдетин алып, эгерде аны сага алып келбесем, анда мен сенин алдыңда өмүр бою айыптуу болоюн деген элем. Ошондуктан мен кулуң бул баланын ордуна сага мырзама кул болуп калайын. Бала болсо бир туугандар менен кете берсин. Анткени бала жанында болбосо, атама кантип барам? Атамдын башына түшкөн кайгыны кантип карап турам? 45-бөлүм. Ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында өзүн кармай албай, менин жанымда турган адамдардын бардыгы чыксын деп кыйкырып жиберди. Жусуп бир туугандарына өзүнүн ким экенин айтканда жанында эч ким жок эле. Ал катуу ыйлап жибергендиктен аны мисирликтер да фараондун үй ичи да укту. Анан Жусуп бир туугандарына мен Жусупмун, деги атам тирүүбү деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты. Анткени алар анын алдында коркуп турушту. Ошондо Жусуп бир туугандарына мага жакын келгилечи деди. Алар жакын келишти. Ал мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыңармын. Бирок азыр кайгырбагыла. Мени бул жака сатып жибергениңерге өкүнбөгүлө. Анткени Кудай силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн мени бул жака силерден мурун жиберди. Анткени жер үстүндө ачарчылык болгонуна 2 жыл болду. Дагы 5 жыл жерди айдалбайт, эгин да орулбайт. Силерди жер үстүндө калтырыш үчүн жана улуу куткаруу иши менен өмүрүңөрдү сактап калуу үчүн Кудай мени силерден мурун жиберди.